Жер ülkenin иштеткен Альянс Алтын компаниясы бир гана өндүрүшкө эмес, анда иштеген кызматкерлердин сергек жашоосуна да өзгөчө кам көрүп келүүдө. Бул жолу компания металлургтар күнүнө карата салтка айланган ири спартакиаданы 6-чы ирет уюштурду. Бүйүр кызыткан мелдешке кенде иштеген жалпы кызматкерлер жана подирачы ишканалардын жумушчулары катышып, спорттон күч сынашты. Альянс Алтын компаниясында металлург деп жылда бул аябай чоң масштабта болот. Буга чейин 40 жаштан жогорулар катышпачы. Азыр бүгүн буйруза 40 жаштан жогоруларды да коштук. Футбол болуп атат, ордо болуп атат, шахмат ойнолот, теннис болот, анан кыздар үчүн дартс бар. Бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Мына воркаут площадкаларыбыз бар. Тиякта волейбол, ордо площадкабыз бар. Ден соолук гүлдөгөн өлкө деңгээлде ден соолук болсо баарын компанияда өнүгүү безет деп ойлойм. Уюштуруучуларга рахмат. Көп жылдан бери ошол подрядный организациялардын бири-бирибиз менен дагы ушинтип көп ойнойбуз. Өзүбүзчө арабызда жыл менен ынтымактарды уюштуруп ойнойбуз. Футбольный поле, волейбольный поле ачык кезде балдар жумуштан келип ойношуп, өздөрү жакшы физический формага уже көтөрүлүп калышты, балдар жакшы деңгээлде ойношуп атат. Компаниянын жетекчилиги улуттук оюндарга да басым кылууда. Ордого кызыккандарга жакшы байге коюп шыктандырган. Мындай мелдештер көп өтүп тургандыктан арасында чемпионат алып, республикалык деңгээлде ойной алган ордочулар да өсүп чыкканын кызматкерлер кубануу менен айтып беришти. Бул оюн деген дух берет да. Бул оюн кыргыздын оюну да. Жалаң эле жумуш менен жүрө бербестен ушундай оюндар жылда өтүп турат. Кызыгуу жакшы, балдардын баары ойношуп атат. Бизден деле чемпиондор чыгып атат да уже. Республиканын деңгээлине ойной турган балдар чыгып калды уже баарында. Таймаштарга айымдар да катышып, өздөрүнө жаккан спорттун түрлөрү боюнча күч сынашат. Бүгүн биздин кесиптик майрам, День металлурга. Бул күнү бизде только мырзалар эле эмес, аял заты, кыздардын да ортосунда таймаш жүрөт. Теннис, дартс, волейбол оюндарына катышат. Кудай буйрса, жакшы деген ийгиликтерге жетет деген ишеничтемин. Кендин аймагында иштегендер үчүн мындай спорттук мелдештер өз ара ынтымакты жана эң башкысы ден соолуктарын чыңдаганга чоң өбөлгө болууда. Жыл сайын өтүп келе жаткан бул спартакиада кызматкерлер үчүн чоң майрам болуп калган. Себеби бул күнү мелдешип акчалай байге утуп алууга болот. Ошондой эле компания жумушчулардын көңүлдүү жүрүүсү үчүн атайын фуршет уюштуруп, болушунча кам көрөт. Анан дагы жакшы жери жумушта иштеп пенсияга кеткен кызматкерлери да калтырбай, ушундай жалпы иш-чараларга мейман катары чакырып турат. Мына жатаканасы, ысталабайы, тамак ашы баары жакшы. Жумушчулар дагы ошол жерде ынтымактуу иштешет. Биз ыраазыбыз компанияга. Жашыбыз пенсияга келгенде иштей бербейбиз. Иштеген жакшы го. Рахмат үчүн чакырып, сыйлап, ушу аксакалдар деп сыйлап койгонуна чоң ыраазыбыз. Рахмат. Кызматкерлердин айтуусунда мындай спорттук иш-чаралар жумуштагы жүктү жеңилдетүүгө, ден соолукту чыңдоого жана өз ара байланышты жакшыртууга жардам берет. Жумуштан кийин эс алууга тоо койнунда бардык шарттар жетиштүү. Белгилей кетсек, жалпы кызматкерлердин ден соолугун жана ынтымагын бекемдөөгө шарт түзгөн мындай мелдештер кендин аймагында байма-бай уюштурулуп келүүдө. Объявляем открытым